алейкум. Урматтуу бир туугандар. Урматтуу Панфилов районунун Курама ата комплексине тойго келген, иш-чарага келген, алыстан жакындан келген коноктор. Мен Кыркурунун Адигине Сарттар урусунун башчысы болуп, аты жөнүм Эрматов Атим Амат Абилаевич. Мунан бир 4 жыл мурда келип, биз туугандарды иликтеп келип, анан бул жерге келсек, Жайыл Баатырдын Темиржан деген байбичеси тарыхты иликтеп келгенде биздин эжебиз болуп чыккан. Мына Бекбул эжебиз турат келип, ушул музейге келип, зыярат кылып, Куран окуп, фондусуна кичине жардам кылып кеттик эле. Жакшы тилектерди айттык эле, жакшы каалоолорду айттык эле. Ушул чүй боорунда жакшылыктар көп болсун. Ошо жакшылыктарда биз келип, силерге кызмат кылайлы деп. Мына Кудайдын кудурети менен 5 жыл, 6 жыл өткөндөн кийин келип, сиздердин ушул чүй боорунда, берекелүү чүйдө келип, сиздер менен ушундай баарлашып турабыз. Бүгүн аябай жакшы күн болуп атат. Мен аябай сүйүнүп атам. Ушул чүйдө, ушул жерде убагында Жайыл атабыз, Курама атабыз, Байтик атабыз. Кечеге эле Алыкул Осмонов аталарыбыз ушул жерди мекендеп, ушул жерде жүрүп, кыргызды чет душмандардан коргоп, Алыкул атабыз өзүнүн акындык өнөрү менен кыргызды дүйнөгө тааныткан. Алар именно ушул жерден Курамадан чыккан. Ошон үчүн ушул жерде отурган курамалык бир туугандар, сиздерге ошо Жайыл атанын ооматын тилейм, Байтик атанын ооматын тилейм. Сиздер дайым мына Кыргызда айтып атасыздар, 7 областтан келип, ушул жерде өкүлдөр катышып отурат. Жерине улуттук дем деген чоң бир иш-чараны уюштуруп атасыздар. Мунун философиялык, мунун таалимдик, тарбиялык, маданий чоң мааниси бар, чоң иш-чараны уюштуруп атат экенсиздер. Мен көпчүлүгүн карасам, бул жерде биздин кыздар, кыргыздын кыздары ушундай бир патриот болушат экен. Атаң көр ушуну эркек балдар уюштурбай, ушул инициативаны кыргыздын кыздары инициативаны көтөрүптүр деп ичимден бери ойлонуп отурам да. Ошон үчүн кыргыздын кыздарына дайыр жолу таазим, сиздерге таазим. Кудай таалам сиздерге жакшылыктарды берсин. Ушундай жакшылыктарды дайыма уюштуруп, көч башында болуп жүрүңүздөр кыргыздын кыздары. Анан амандык болсун, элибизде амандык, жерибизде тынчтык болсун. Бүгүн баардыгыбыз биригип, Кыркуру биригип, ынтымакты эң бийик сактап, бүгүнкү эл башчыларынын айланасына биз жардам беришибиз керек. Милдеттүү түрдө жардам беришибиз керек. Биз азыр Кыркуру, эгер биз тарыхты иликтеп келген болсок, бир ата, бир эненин балдарыбыз. Биз ошону иш жүзүндө тастыкташыбыз керек. Регионго бөлүнбөй, тескерисинче мен азыр 7 региондо тең туугандарым бар. Ошолордун бардыгы менен сыймыктанып келем. Ошонун ичинде ушу Панфилов районунда дагы 8 айылда менин бир туугандарым бар. Анан Кыркуру дегенде бир эле урунун үй бүлөсүндө 40 өкүлдөрүнүн бардыгы бар. Ал деген сөз бизди өзү Кудай Таала, табият бир тууган кылып жашатып койду. Бир тууган кылып түтүн булатып койду. Ошонун кадырына жетели. Дайыр жол элибизде амандык, жерибизде тынчтык болсун. Сиздерге чоң таазим. Ай баракелде, чоң рахмат. Аманкул ага келип берсеңиз. Саламатсыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен бүгүн чүй боорунда отуруп, өзгөчөлөнүп отурабыз. Тарыхка бир аз кылчайып өткөндөн кийин элден кимдер гана чыкпайт. Элден жөнөкөй адамдан баштап президентке чейин, министрлер, депутаттар, элдик баатырлар, жазуучулар дегеле койчу, элден карап бардыгы элден чыгат. Ошондой элдердин ичинен ошол элди сакташ үчүн элдин согушкерлери, баатырлары чыгат. Биз дагы мына көрүп отурасыздарбы азыр, бир дагы согуштон катышуу калган жок. Биз эми алардын улоочусу, алардын ишин улоочусу катарында Афган жергесинде болуп келип, бул дагы өзүнчө бул кыргыз элинин тарыхы, Советтер Союзунун кызыкчылыгын коргодук. Бирден бир эң жогорку кызыкчылыгын коргогонбуз. Советтер Союзунун ичинде биз бар экендигибиз бул чындык. Ошон үчүн эл дайыма батырларын унутпаш керек. Кимдер гана болуп, жана биз айтып өткөндөй элден кимдер гана чыкса дагы алдыда дайыма согушкерлери алдыда болот.
мен эми өзүмдү мактап аткандагыдай болбой, наоборот бизди өстүрүп чоңойткон ушу энелерибизге ушун чоң ыраазычылык айтамын. Биз 3 адам бириксе эле бир коом болот. Азыр миңдеген коомдор бар. Бирок алардын бардыгынын иши канчалык жүрүп атат? Бирок мына элдер айтып өтүштү, сиздердин эмгегиңиздер аябай жогору. Бирок айтып атат, мен оңдогум келбейт. Ушул жерде эркектер башкарса болот эле. Жок, эркектер да башкарып атышат. Бирок аялдар сиздер жардамчы болуп, өз алдыңарча өзгөчөлөнүп, кыргыздын азыркы курманжаны болуп турганыңыздар үчүн биз аябай сыймыктанып турабыз. Мындай кийимдерди кийинип отурганда ушунчалык өзүбүздүн кыргыздыгыбызды ан сайын кыргыз экен